Мен Мансура Каныгүл, Баткен облустунун Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айылынын тургуну болом. Жашым 36-да, үй бүлөлүү, 2 баланын апасымын. Кесибим боюнча сосадис. Ар бир адам максат менен жашайт, максат коюп жашайт. Мен дагы ушул миграцияга ошо үй жайымды бүтүрүп, ошол үй боюнча балдарымдын келечеги үчүн, жакшы билим берүү үчүн ошол максатты коюп, жолдошум экөөбүз барып, иштеп келип жүрөбүз. 10 жылдын жүзү болду. Албетте биринчи барганда кыйынчылык болот. Кечке жумуш боюнча жүрөбүз, эртең менен кетебиз, кайра кечинде келебиз. Албетте бул ата энеңди, балдарыңды сагынуу өтө болот. Телефон аркылуу сүйлөшөсүң, бирок аны канбайсың да, мындай телефон аркылуу өзү келип, айырылышып, отуруп сүйлөшкөнгө баары бир жетпейт. Бизге окшогон жаштар кайра миграцияга чыкпастан ушу жерде өздөрүнө иштеп, жумуш орундарын табыш үчүн ушундай мамлекет тарабынан көбүнчө колдоолор болсо деп ойлойм. Ошо миграциянын дагы оң жактары, терс жактары болот. Оң жагы мисалы биз башка мамлекетке барып, ал жердин абасы, ошол жердин элдери менен мамиле түзүп, ар кандай улуттар менен иштешип, улуу киши менен иштешип, биз ички дүйнөбүздү чоңойтуп, чөйрөбүз чоңойтуп, көптөгөн кесиптин ээси болобуз, тырышчаак болуп. Мен кеңеш берет элем ушу кетип аткан мигранттарга. Мен дагы көп жылдан бери барып, уже билип калдым кандай документтер керек экен. Жумушка орношкондо дагы биринчи ушул перевод паспорт сурайт. Аэропорттон түшкөндө дагы бул өзүбүз деле арзан. Бияктан эле нотариустан заверять этип, печать бастырып алсаңыздар болот. Кыргызстанга кайтып келгенде бул биринчи эле жумушсуздук биринчи орунда турат. Ошол бизде жумуш орундары аз. Анан бүт документтер боюнча катачылыктар көп экен. Ошолорду кайсы жерге барып оңдоо керек, ошондой бир мындай центрлер ачылса, ошол жерлерге барып кайрылып, ошондой колдоолор болсо жакшы болот да.